Чындык аны ийне жибине чейин билгендер үчүн коркунучтуу түш сымал. Эмил Золя 13 январь 1890 жыл. Спецназ полиция Эрхан Бояжы ал менин бир тууганым деген аскер анын кучагына кирип казарма тарапка бараткан. Буйрук менен ал жерге кирген аскерлер бир аздан кийин болуп кетчү нерселердин кабары жок эле. Жарандар эң сонун аскер биздин аскер деген урагандар менен аларды сооротуп коргоосуна алды. Бир нече чакырым нары жакта Богазичи көпүрөсүндө болсо, Түркия өз тарыхынын эң ачуу күндөрүн түз эфирде көрүп жатты. Экөөсү полис 34 киши көпүрөдө шейит кетти. Таңга жук 2 жоокер менен курсант баштары кесилип же тебеленип өлтүрүлдү. 7 askeri öğrenci ve kafaları kesilerek ya da ezilerek katledildi. Буларга баягы эле төңкөрүшчү деди. Алар төңкөрүшчү болсо колундагы курал менен каптап келген жарандарды эмнеге аткан жок? Өздөрү өлгөнү атса дагы эч кимди өлтүргөн жок, эч кимге курал кезеген жок. Kimseyi öldürmediler. Öldürülmek pahasına kimseye tabanca tutmadılar. O gece Safiye Ал түнү Сафия Баят 35 аскерди көпүрөгө чакырган офицердин жолун тоскон. Таяк жеп бутунан жарадар болду. Ал түндүн жана таңдын күбөсү болчу. Башынан өткөргөн коркунучтуу жана кийинки нерселерди көңүлүнө таразалап бүтүм чыгарды. Кээ бирлерин ак болдугуна жана бир топ кишинин жөн эле камалганына мен да ишенем. Бирок бөлүп карай аламбы? Жок, антай албайм. Бирок ошентиш керек беле? Албетте ошентиш керек эле. Бул сөздөр 15 жыл жана андан кийинки окуялардын кыскача бүтүмү болчу. Андан кийин далай суу акты. Чын эле ал түнү жана андан кийин эмнелер болду? Эмне кылынмакчы эле? Журналисттер, адистер жана күбөлөр бул тасма үчүн 10 миңдеген барак көрсөтмө жана протоколду окуду. Ондогон саат видеону ар бир секундун анализдеп чыкты. Миңдеген бет кабарды окушту. Натыйжада ортого сиз биринчи жолу укчу өтө маанилүү табылга жана фактылар чыкты. Сот, медиа, прокуратура жана полисте ал түндө болгон баардык нерсени бириктирген бир окуя бар. Эч нерсе боло электе аны Садык Үстүн, Нух Йылмак жана Кемал Аскинта айтып чыккан окуя бар. Баары ошол окуяны кайталап жатат. Мармарис Эрдоганга каршы болдубу же Эрдоган төңкөрүш кылдыбы дегенди түшүндүргөн маанилүү жер. Мен 3 жыл F-35 долбоорунда иштедим. Андан чыгып калууну аба күчтөрүнө кылынган эң чоң жамандык деп эсептейм. Экинчиси болсо биздин сапаттуу, күчтүү 1100га жакын адисти кубалап чыгышты. Бул акылга сыйбаган нерсе. Бир балам коңгуроону басып, "Энеке, мен чын эле келдим" деп ушул босогон аттаганы ушунчалык чоң неемат тура. Бизге сен террорчусуң дешет. А мен киммин? Мен деңиз күчтөрүнүн кенже офицеримин. Ал түнү мен эмне болуп, эмне кылганымды билем. Мен ал күнү түнү Кудай жалга бүйдөмүн, бирок төңкөрүш кылды деп айыпталып жатам. Адил Өксүз ошол себептен ошол жерде болгон. Ал жерге далил катары калтырды бир максатта. Ал түндөгү көрсөтмөнүн баарын окудум. Бир да далил жок. Эрдогандын айткандары өтө алсыз нерселерге негизделген. Анын баары билет. 6 күн мурун баарын билгенин тасмада далилдедим. Хулуси Акар ушунчалык маанилүү баардык нерсе келип байланган макамда. Бирок соттон, прокурордон, парламенттен качты. Кылтак дейм, бул кылтакты койгондордон башка баардык киши зыянга учурады. Себеби унаага шыкалып Богазичи көпүрөсүнө жеткилеген курсанттарды өмүр бою кесүүнүн өзү эле жетиштүү. 15 июль ушуну мисалы. 15 июль 2016да биз жок болушубуз керек экен да. Ошол үчүн биз bir жыл мурун медиабызды тартып алышты. Алтымыш жылдык телевизорду оңдоп чыкканда көзүнө ишене албады. Анткени экранга 36 жыл мурунку 12 сентябрда төңкөрүштүн пресс билдирүүсү чыга келген. Богаз көпүрөсүндө 21:52 35 аскердин пайда болуусу сыяктуу акылга сыйбаган абалды аңдаш үчүн 2016-нын 15 июлунда болуп өткөндү түшүнүү үчүн бул түссүз телевизорду жаап 9 ай мурунку кезге Анкара гарына кетиш керек эле.
2015'tin 12 октябрь 10:04 Ankara. Ошондо Түркия тарыхындагы эң кандуу жардырууну башынан өткөрдү. Түркиянын Сириядагы жаранды согушка кийлик күчүнө каршы уюштурулган тынчтык митингде бомба жарылды. 107 киши өмүрүнөн ажырап, 500 киши жаракат алды. Кардагы окуя ал жылдын биринчи жардыруусу эмес болчу. Акыркысы да эмес эле. Көбүндө коопсуздук камсыздалбаганы билинди. 2015-тин июнунан 2016-тын июнуна чейин 12 чоң кол салууда жүздөгөн киши набыт болду. Түркия бул кантуу маалга 2015-теги июндагы шайлоодон кийин кирди. Ал шайлоодон кийин президенттик системаны орнотом деген Эрдогандын АКП партиясы биринчи жолу өзү алдынча өкмөт түзө албай калды. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 400 депутат эмне дегендик? Конституцияны референдумсуз эле парламентти алмаштыруу дегендик. Андай болбосо тынчтык орнобошун Эрдоган ачык эле айтты. Күрттөр менен сүйлөшүү эмнеге токтотулду? Күрт партиясы 7-июндагы шайлоодо өтө жогорку натыйжага жеткен. июндагы шайлоодо күрт активдүүлүгү мөмөсүн берип, Эрдогандын аскердик мафиянын көмүскө өкмөттүн бетине шапалак сымал тийди. АКП кечки жыйналышында булар эмки шайлоодо мындан да көп ой алып, коалициялык өкмөткө жана коопсуздук кеңешине кирсе эмне болот деген чоочуу айтылып жатты. Анткени аларды киши катарында коюшпайт. Күрттөр кантип коопсуздук кеңешине кирет? Ошол кечтеги улуттук коопсуздук жыйналышы чынында Түркиянын кезектеги төңкүрүүнүн башталышы болчу. Toplantısı Türkiye'de yeni bir darbenin geleceğinin başlangıcıydı esasında. 7 aprelden kийин Erdogan koalitsiyalыk өкмөт курууну каалаган жок. Ал шайлоону кайра өткөрмөй болду. Өлкө алооланып жатып калды. Баарынан мурун коопсуздук маселеси күндемге келди. 1-ноябрь шайлоосунда Ахмет Давутоглу жетектеген АКП кайра өзүнүн жалгыз өкмөт кура алганчалык добуш алды. Бирок бул жеңиш Давутоглуна пайда бербеди. Парламенттик системаны жактаганы Давутоглунун түбүнө жетти. 1-октябрь шайлоосунан кийин Давутоглу эл президенттик системаны колдогон жок деген соң Пеликан аттуу партиялык төңкөрүш менен премьерликтен алынды. Анын ордуна коюлган Binali Yıldırım Erdoğan'a президенттикти убада кылган. Erdoğan'a başkanlık vaat ediyordu. Yeni bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni anayasayı, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Erdoğan bir taraftan partiyasını tazalap, ikinci taraftan Gülen cemaatini жок кылууга киришти. 2013 yılın dekabr ayında ministrlerin жана үй бүлөсүн камтыган коррупциялык иштин изин жамаатты криминалдаштырып өчүргүсү келген. Erdoğan жамаатка жакын медианы гана эмес, башка жыйынтыктардын да оозун жапмакчы эле. 2016-нын 15-июлунда эмне максатталса анын баарын шыдыр ишке ашыруу үчүн медиа талаасын тазалаш керек эле. Эч бир аңгек дөңгөк калбашы керек болчу. Күрт медиасы жабылып эле тим болбой, күрт саясатчылары шайтанга айланды. Оппозиция бөлүндү. Улуттук кыймыл партиясы бийлик тарапка өттү. ЖХБ жана калган медиа курумдары 2016-дан 2018-ге чейин 3 жыл бою режимдин 15-июль риторикасына, анын булганыч суусуна чыланып калды. Rejimin 15 Temmuz söylemine, 15 Temmuz'un dümen suyuna katılmaktan kendilerini alamadılar. Biz şunu daima aytıp geleriz. Türkiye'de jurnalist bilen süйлөшкүн kelse alarda türmödön tabasın. Onları hapiste bulursun. Jurnalist Can Dündar Adalet Ministrligi aldında atkılanıp kapaska solondu. Al кезде dagı bir jurnalist Nokta jurnalının başka redaktarı Cevheri Güven karmaldı. Genel yayın yönetmeni Cevheri Güvendi. Ол акча жумшап медианы сатып алуу, журналисттерди коркутуу жана камоо бир убакта башталды. Экинчи жагынан соттун көз карандысыздыгы, сотко киши кабыл алуу жана алмаштыруу системасы жок кылынып, сот жана прокурорлор камалды. Ошентип, Tayyip Erdoğan'ın саясий системаны алмаштыруусун көзөмөлдөп токтото алчу эки күч Түркияда жок кылынды. Мунун канчалык маанилүү болгону 15-iyuldan кийин да gördük. Ve bunun ne kadar değerli olduğunu 15 Temmuz'dan sonra da gördük. Ал күндөрү өлкөнүн коопсуздугу катуу алсырап турган. Террордук чабуулдар казармалардын эшигине чейин келди.
Анкарада аскердик автобустар чыгаар алдында бомба жарылды. 29 киши набыт болду. Парламентке 5, Генштабка бир нече мүнөттүк жөө жүрүш аралыктагы кол салуу болгон күндөрдө медиа менен элдин gündeminde аскерлик төңкөрүш темасы не вак орноп калган. Yürüyüş mesafesindeki saldırının olduğu günlerde ülke gündeminde ise askeri darbe iddiaları vardı. Şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Sot көрсөтмөлөрүндө Хулуси Акар бир нече жерде Эрдогандын саясатын сындаган деген сөздөр бар. Анысы менен куралдуу күчтөрдө Генштаб абалды жактырбайт, кийлигишет деген атмосфера жаратууну көздөгөн. Бул ушунча жайылган дейсиң, бир нече командир Хулуси Акар бир нерсе кылат деп күтүп калган. Bir şey yapacağını düşünüyor. Мындай абал аз-аздан даярдалган. Ансыз деле баарыбыздын тынчыбыз кеткен. Бир нерселер болоору белгилүү. Бирок мындай нерсенин болуусун күткөн эмеспиз. Аскердик окуу жайдын кечинде текшер. Канча мүнөттө аскерлер бул чакырыкка жооп берет. Санап көр. Ал жактагылар үйгө барабыз деп дешкен. Бир нече ай бою бизге буйруктар келип турду. Көбүнчөсү чалгын кызматтан, кээде полистерге шилтеме берилип, бул апта террор аракети болот деп жатышты. Натыйжада чакырылган келди. Биз аскербиз. Келесиңер дешти, келдик. Gelmiş yani. Askeriz. Gelinecek denildi, genildi. Генштабдын башчысы билбеши мүмкүн эмес. Ага да кабар кетти деп айтышты. Эң жөнөкөй нерсе бар. Бардык гарнизонго буйрук жазат. Эч ким бул түнү гарнизондон чыкпайт дейсиң. Эмне үчүн жазган жоксуң? Ушундай жеңил. Эч бир аскердик унаа жана аскер гарнизондон чыкпайт. Казармадан сырткары чыкпайт. Бул буйрукту берген кезде буга чейин жок деген бири болдубу? Аткарбай көр гана. Мындай буйрук берилген жок. Генштабдын башчысы мындай буйрук чыгарган жок.